Теңир Мусага колуңду деңизге сун, ошондо суу мисирликтерди арабалары атчандар менен кошо басып калат деди. Муса колун деңизге сунду. Таңгамаал суу өз ордуна келди. Мисирликтер сууну көздөй чуркашты. Ошентип Теңир мисирликтерди деңиздин ортосуна чөктүрдү. Ордуна келген суу фараондун бардык аскерлерин, атчандарын жана арабаларын басып калды. Алардын бирөө да тирүү калган жок. Исраил уулдары болсо деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Суу алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Ошентип ошол күнү Теңир исраилдыктарды мисирликтердин колунан куткарып алды. Ошондо исраилдыктар мисирликтердин деңиз жээгинде өлүп жатканын көрүштү. Исраилдыктар Теңирдин мисирликтерге көрсөткөн улуу күчүн көрүп, Теңирден коркуп калышты. Алар Теңирге да, анын кулу Мусага да ишенип калышты. Ошондо Муса менен Исраил уулдары Теңирди мактап, мына бул ырды ырдашты. 15-бөлүм. Теңирди мактап ырдаймын, анткени ал улуу иштерди жасады. Атчанды аты менен кошо деңизге чөктүрдү. Теңир менин сепилим, мактоорум. Ал мени куткарды, ал менин Кудайым, аны даңазалап ырдаймын. Ал атамдын Кудайы, аны даңктаймын. Теңир майдандын баатыры, Жахаба анын ысымы. Фараондун аскерин, арабаларын чөктүрдү, тандалган аскер башчыларын Кызыл деңизге чөктүрүп өлтүрдү. Аларды суу басып калды, алар суунун түбүнө таш чөккөндөй чөгүштү. Теңир сенин оң колуң даңкталды, сенин оң колуң душманды талкалады. Өзүңө каршы чыккандарды өзүңдүн даңкыңдын улуулугу менен кыйраттың. Сенин каарың аларды саман сыяктуу өрттөп жиберди. Теңир, сенин демиңен деңиз эки жакка тартылды. Суу эки тарапка көтөрүлүп, дубалдай болуп калды. Айлампалар деңиздин ортосунда токтоп калды. Душман мындай деди: сая кууп жетем, олжоону бөлүп алам. Жаным олжоого тоет, кылычымды кынынан сууруп алып, аларды өз колум менен кырам. Сен шамалды айдадың, ошондо аларды деңиз басып калды. Коргошун сууга чөккөндөй алар сууга чөгүп өлүштү. Кудайлардын ичинде Теңир, сендей ким бар? Ыйыктыгы менен улуу, мактоого татыктуу кереметтерди жаратуучу сендей ким бар? Сен өзүңдүн оң колуңду сунганда аларды жер жутуп кетти. Сен өзүң куткарган ушул элди райымың менен жетелеп баратасың. Ыйык жайыңа өзүңдүн күчүң менен коштоп баратасың. Элдер угуп титиреп жатышат. Пелиштинин тургундарын коркунуч басты. Эдом төрөлөрү дүрбөлөңгө түшүштү. Маап уруу башчылары калтырап коркушту. Канаандын бүт тургундары мүңкүрөштү. Аларды чоң коркунуч бассын, Теңир. Өз элиң, өзүң жараткан элиң өтүп кеткенче, алар сенин улуу күчүңдөн таштай катып калышсын. Теңирим, сен өз элиңди өзүңдүн улуу тооңо, сен өзүң турак жай кылып алган жерге, эгедерим, өзүң жасаган ыйык жерге алып барып жайгаштыр. Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Фараондун аттары менен арабалары жана атчандары деңизге киргенде, Теңир аларды карай деңиз суусун бурду. Ал эми Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Арундун карындашы пайгамбар аял Мириям колуна дап алды. Анын артынан бүт аялдар дап кагып кубанычтуу чыгышты. Ошондо Мириям алардын алдында Теңирди мактап ырдагыла, анткени ал даңкталды, атчандар менен аттарды деңизге чөктүрдү деп ырдады. Анан Муса ысраилдыктарды Кызыл деңизден алып чыкты. Алар Шур чөлүнө келишти. Чөлдө 3 күн жол жүрүштү. Ичкенге суу таппай коюшту. Анан Марага келишти. Бирок ал жердин суусун иче албай коюшту, анткени ал суу ачуу болчу. Ошондуктан ал жерди Мара деп аташты. Ошондо эл Мусага эмне ичебиз деп наалыды. Муса Теңирге кайрылды. Ошондо Теңир ага бир жыгачты көрсөттү. Муса аны сууга ыргытканда суу таттуу болуп калды. Ошол жерде Кудай элге мыйзамдары менен көрсөтмөлөрүн берип, ошол жерде элдин ишенимин сынады. Теңир аларга мындай деди: эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анын алдында ага жаккан иштерди жасасаң, анын осуяттары менен мыйзамдарын аткарсаң, анда мен Мисирдин башына салган илдеттердин бирин да сага жолотпойм. Анткени мен сени айыктыруучу Теңирмин.